Hurmatly kollegalar. Nazır Uluktuk Bank'tan orunbasarı Aliyev. Bizge dağın qoşumça hukuk belgiledi otadı. Процентный ставканы регулировка кылыш үчүн дейт. Башкаруу үчүн. Андай кажет жок буларда. Эгер муну өздөрү билбесе, анда значит сомнение под их компетенцию. Жанагы биле эмесин сомнение болуп атат да, банковский системаны жакшы билеби жокпу деген. Себеби деген процентный ставка ушулардын колунда. Первоначальный процентный ставка ушулардан кетет. Анан кийин рынокко барып туруп ошол жерде рыночный эмеге түшөт, регулировкага. Учетная ставка деп коет. Ошондуктан эч кандай кажет жок буларга дополнительный укук берүүдүн. Булар өздөрүнүн ошол учетный ставкасы менен башкарып үйрөнүп алсындар. Ошону билбейттер дагы дополнительный административный рычаг бергиле деп атат да. А учетная ставка и так эле административный рычаг. Ал эчкандай рынок чечпейт ал учетный ставканы. Это чистейшая политика административная, политика Национального банка. А потом уже ушел учетная ставка рынокка барганда, анан кийин ошол финансовый рынокто, анан кийин регулировка алат. Рынок регулировка кылат калганда. Приток, отток капитала, ошол нерселер менен. Бул биринчиси. Экинчиси, 21-жылы өзүңөр жакшы билесиңер, улуттук банк жөнүндө, анан кийин банктар жөнүндө и банктардын ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамды кайрадан карадык, туура. Ошондо кайрадан карап атканда жөнөкөй мыйзамдан конституциялык мыйзам деп жаңы макам бергенбиз аларга. Эмне себептен? Биз ошондо мен ошондо көңүл бурдурганмын. Болбойт мындай деп. Себеби эмне үчүн мындай кылат? Себеби конституциялык мыйзам болсо, аны преодолеть этиш кыйын болуп калат. Жөнөкөй мыйзамдар менен эч качан аны жеңе албай каласың, ал конституциялык мыйзамды. Азыркы биз карап аткан мыйзам бул жөнөкөй эле мыйзам. А банктын жөнүндө мыйзамдар экөө тең конституциялык мыйзам. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол конституциялык жаңы мыйзамда банктар жөнүндө. Ал жерде азыр мен пунктуну, статьясыны берен эсимде жок. Ошол жерде жазылып турат. Любой мыйзамдын инициативасы, эгер банк системасына тиешелүү боло турган болсо, банктын только корутундусу менен согласие менен өтсө болот деп жазып койгон. Азыр булар айтып атпайбы, биз каршыбыз деп. Нацбанктын эмеси менен, корутундусу менен согласие макулдугу болсо, анан кийин өтөт деп жаздырып койгон. Пункту канчанын экенин билбейм, статьясы эсимден чыгып турат. Ошондой так жазылып турат. То есть булар каршы болгондон кийин биз бу жерде миң сүйлөгөнүбүз бекер да. Эмет? Тил табышып. Бул биринчиси. Экинчиси деген. Дагы бир нерсеси, мен ошондо эле 5 өзгөрүү киргизгенди сунуштаганмын. Дамир, сен эмен таап койчу. Баягы обсуждение болуп атканда, как раз обсуждение болуп, мен 10 минут алып туруп сүйлөгөм ошолдо. Ошондо мен 5 өзгөрүүлөрдү киргизүүгө сунуш кылганмын. Бирок бирөөңөр дагы колдогон эмессиңер. Даже түшүнгөн эмес да. Эч ким түшүнгөн эмес. Эмне жөнүндө мен сөз кылып атканымды. Азыр эми мына 3 жыл өткөндөн кийин баягы жонубуз менен сезип, элдин жону менен сезип, эми ошол акча кредит эмесине саясатын өзгөртүү киргизиш керек экенине азыр көтөрүп атабыз. Но бирок уже закон жол бербейт ага. Ошондуктан дагы бир нерсени айтып коеюн, ошону эле азыр эсимде бар экен эле. Кийин мен так айтамын 5 предложениемди. Дагы бир предложением ошол жерде мен айтканмын. Ошол улуттук банк жөнүндө мыйзамда мамлекеттин максаты, то есть правительствонун максаты менен банковский система улуттук банктын максаттары башка-башка.
бир эмес. Ошондуктан мен ошондо айтканмын. Банковский система менен биздин экономикабыздын өрүгүүсүнүн ортосунда эч кандай байланыш жок деп. Байланыш болсо дагы өтө слабый байланыш деп. Улуттук банктын банковский системанын максаты негизгиси бул таргетирование инфляция деп коет. Инфляцияны бир эмелде туруктуу кармап туруш эле. Ошол негизги максат. А өкмөттүн максаты Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсү. Ошол жерде жазган мамлекеттин максаты менен Национальный банк максатына ыйгаштырып келгенде ошол закондо эле жазып турат. Эгер Национальный банктын максатына тууру келсе, ошондо значит мамлекеттин максатыга тууру эме кылат, саясат жүргүзөт. Тууру келбесе өзүнүн саясатын жүргүзө берет деген. Ошондуктан мамлекеттин максаты менен улуттук банктын максаттары биригизге тууру келбейт дагы, ар ким өзүнүн казанында кайнап жатат. Ортосунда байланыш жок. Вот. Анан дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Биздин банк система жөнүндө, банк жөнүндө мыйзамдарыбыз бардыгы кредитордун пайдасына жазылган. Бүт бардыгы. Только кредитордун пайдасына жазылган. Бир эле инвесторлор эмес, а вот биздин жарандар бар, депозит салып атпайбызбы банктарга. Ошо биз дагы депозитке акчаны салгандан кийин биз да кредиторбуз. Анан кийин дагы негизги улуттук банктын максаты бул банк системасыны туруктуу кармап туруу, туруктуу иштешин кармап туруу да. Анан кийин кредиторлордун негизги кызыкчылыгы процентный ставка жогору болуш керек. Кредиторлор ошентип талап кылат, жогору болсун дейт. Ошондон кийин биз акча салабыз. Закондор ошентип жазылып калган. Ошол жогору деңгээлде кармап турсун деп, процент ставка кармалып турсун деп, ошондо бүт закондор ошентип жазылып калган. Бул законодательно закрепленный. Биз бу жерде 1000% ставканы түшүрөбүз деген менен бизге закон жол бербейт. Аны үчүн биз законду өзгөртүшүбүз керек. Причем өзгөрткөндө дагы первый очередь улуттук банк жөнүндө мыйзамга, анан кийин банктар жана банктардын ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга, конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Ал өзгөртүүлөр мен ошол башында 21-жылы сунуштарды киргизгенмин. Бирок аны өткөрбөйт. Себебинен аны өткөрө турган болсок, президентибизге сразу МВФтин представители келет, эң жогорку деңгээлдеги. Соединенных Штаттын, США-нын посолу келет, Евросоюздун эмелери келет. Келип анан кийин айтат, андай боло турган болсоңор, биздин кредиттерди кайтаргыла дейт. Ошондуктан муну эки жолу бар, кантип чечсе болот. Биринчиси ошол конституциондук банктар жөнүндө законго, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизиш керек. Ошону менен оңдосо болот только. Экинчи жолу алда бар өзүбүз эч кандай банктарга эч кандай өзгөртүүлөрдү киргизбей туруп эле өзүбүздүн ички экономикалык саясатыбыз менен проценттик ставканы түшүрсөк болот. Аны мен экинчи жолуну ол президентке 21-жылдан бери эле сунуштап келатамын. Ошол сунушум ишке ашуу үчүн Кыргыз Республикасы стратегиялык пландоо жөнүндө мыйзамды дагы иштеп чыгып өткөргөнбүз 3 окуудан. Ого вето салып салдылар. Карап атасыңарбы, кандай оппозиция күчтүү буга. Бул эмеде. Вот. Ошондуктан эгер муну процентный ставка түшүрөбүз дей турган болсок, азыр мен сунуштаган 3 жылдан бери сунуштап келаткан модельди ишке ашырыш керек дагы, пландоодун законун ишке ашырыш керек дагы. Ошонун негизинде ошол саясатты жүргүзсөк, ошол саясаттын алкагында процентный ставка өзү түшөт. Ошондо анан кийин жанагы 12-15% менен капиталдар өзүнөн өзү чыгып кетет. Бирок ал
резкий чыкпайт да, ал секийин акырындап туруп эле берки биздин өзүбүздүн программанын алкабызда процентный ставка түшкөндө бул акырындап жанагы жогору пайыздагы кредиттер өздөрү эле кысылып чыгып кетет ал. Ошондой да. Ошондуктан мен нени сунуштагым келет? Азыр бул мыйзамды концепциясын колдоп коюшубуз керек. Эмне үчүн? Себеби деген действительно акча кредит саясатыны өзгөртүш керек. Biz азыр бул эмени, бул закон менен ошол мыйзамдарды денежный кредитный политиканы өзгөрткөнгө, талкууга алганга жол беребиз. Ошондо ошонун алкагында чечсе болот. Жанагы силердин процентиңер тийишпей эле, андай мындай кылбай эле, жаңы модель менен, жаңы программа менен, жанагы пландоо жөнүндө мыйзамды киргизип туруп, ошонун алкагында биз өзүбүздүн суверенный экономикалык саясатыбызды жүргүзүп, ошонун негизинде түшүрө баштасак, ошондо анан кийин жалпы банковский системада, рынокто, коммерческий рыноктардан баалар өздөрү түшө баштайт. Ошондуктан мен сиздер бардыгыңыздарды чакырып кетем, мунун концепциясын колдоп коелу дагы. Анан кийин комиссия түзүп туруп, ошол комиссия мени да киргизгиле, мен өзүм кирем. Ошондо анан кийин сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштайлы. Бир эле банк менен эмес, коммерческий банктар эмес, кабинет министров менен президентке чейин жетиш керек. Ошондо гана биз бирдекени оңдойбуз. А болбосо андай жолго түшпөсөк, анда жөн эле отурушубуз керек. Бизге эч ким жол бербейт. Эгер мына жанагы законду азыр мына Шарапатчы киргизип атабы, эме кылганда эле булар сразу айтат. Инвесторлор барып чыгып кетет. МВФ карызды бер дейт, ЭС карызды бер дейт, тигилер карызды бер дейт деп туруп, өткөрбөйт эч качан. Эч качан биз ага барбайбыз. Ага эрк да жетпейт эч кимде. Ошондуктан мен силерди чакырып кетет элем, концепциясын колдош керек дагы. Жанагы денежный кредитный политиканы обсуждениясы өтүш керек. Рахмат.